Улуттук банктын төрагасы Абдыгуловдун айлыгы 400 000 сом экени айтылды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов айына 400 000 сомдой акы алып жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Самат Ибраев билдирди. Анын айтымында Улуттук банктын башкаруучулугунун мүчөлөрүнө эмгек акы катары 2020-жылы 27 миллион 960 000 сом бөлүнгөн. Буга маяна жана башка бардык төлөмдөр кирген. Эгер бул сумманы башкаруучулуктун 7 мүчөсүнө бөлүп эсептесек, айына 332 857 сом алып жатканы белгилүү болот. Буга иш сапар, жеке автоунаалардын чыгымдары, айдоочулардын маянасын, башкаруучулуктун мүчөлөрүнүн жана үй бүлөсүнүн эс алуусу үчүн төлөнгөн акча кошулган эмес. Иш жүзүндө төлөнүп жатканын эсептесек, демек Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловго айына 400 000 сомдой төлөнүүдө, деди депутат. Ошондой эле ал башкаруучулуктун мүчөлөрү турак жай алуу үчүн жеңилдетилген кредиттерди 2-5% менен 15 жылдык мөөнөткө алышканын белгиледи. Аны менен катар депутат буга чейин үй сатып алууга Абдыгуловдун Улуттук банктан алган насыясын кечип салганда депутаттардын күчү менен кайра кайтарылганын эскертти. Булак, Кыргыз кабар. Президент куюган капсула катып калды. Курулуштан дайын жок. Баткен облусунун Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдубалына капсула салынгандан бери курулуш жүрбөй токтоп турат. Бул тууралуу социалдык тармактарда жеринен тартылган сүрөттөр жарыяланды. Сүрөткө түшүү үчүн даярдалган окшойт, жок дегенде фундаменти бүтпөптүр. Президент салган 2 күрөк капсула боюнча турат деп жазган интернет колдонуучу. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров күздөгү жылдын 6 майында Баткенден Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдубалына капсула салган. Анда Лейлекте бүгүн аскердик шаарчанын курулушу башталганы кабарланган. Булак, Кыргыз кабар. Жолдошова, Садыр Жапаровдун бийлиги Ош окуясынын чындыгын иликтей алабы? Убактылуу өкмөттүн шалаакылыгынын акыры кан төгүү менен аяктады, деди саясатчы Жылдызхан Жолдошова. Ар бир саясатчы алдыда дагы Ош окуясы кайталанбасын десе, эч качан сепаратисттик күчтөр менен соодалашпашы керек. Бул коргошалуу окуя эч качан эч кимдин эсинен чыкпайт. Бул окуяга убактылуу өкмөт түздөн-түз күнөөлүү. Убактылуу өкмөттүн шалаакылыгынын акыры кан төгүү менен аяктады. Садыр Жапаровдун бийлиги Ош окуясынын чындыгын иликтей алабы, деди. 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Юн коогасына бүгүн 11 жыл толду. Расмий маалыматтар боюнча бул каргашалуу окуяда 446 адам каза болуп, 2000ге чукул адам ар кандай жаракат алган. Булак, Назар Ньюс KG. Өзбекстан, Тажикстан чек арадагы кызматташтыкты бекемдейт. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапардын жүрүшүндө биргелешкен 36 документке кол коюлду. Арасында өнөр жай жана жаңы технологиялар тармагындагы кызматташуу, Тажик-Өзбек инвестициялык компания түзүү, Өзбек аймагы аркылуу транзиттик жүк ташуу тууралуу келишимдер, айыл чарба тармагындагы кызматташуу тууралуу жол картасы, бир нече меморандум бар. Мирзиёев Тажикстанга бейшембиде барды. Аны дүйшөмбү аэропортунда мамлекет башчы Эмомали Рахмон тосуп алды. Лидерлер эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн тереңдетүү маселесин талкуулашты. Рахмон эки өлкөнүн саясий, соода-экономикалык, маданий жана коопсуздук тармактарындагы кызматташтыгынын оң динамикасын белгиледи. Ал эми Өзбек президенти тараптардын алакасы абдан жогорку деңгээлге жеткенине токтолду. Тажикстан менен чектешкен бардык район шаарлардын жетекчилерине чектеш район шаарлар менен эффективдүү кызматташтыкты орнотуу тапшырмасын берди. Мындай жол менен президенттер, өкмөттөр, облустар, шаарлар жана райондор ортосундагы кызматташтыкты камсыздай алабыз, деди. Мирзиёев кол коюлган документтер 2022-жылы ортодогу соода жүгүртүүнүн көлөмүн $1 миллиард жеткирүүгө жол ачаарын кошумчалады. Эки коңшунун мамилеси Өзбекстандын мурдагы президенти мархум Ислам Каримовдун тушунда салкындап кеткен. 2016-жылы бийликке Мирзиёев келгенден кийин алака катыш жакшыра баштады. Булак, Азаттык.